Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Россия жергесинде эмгектенип иштеп жаткан жердештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Россия жергесинде баш аягы 1 миллиондон ашын биздин жарандар эмгектенип иштеп келет. Алардын өтө көп көйгөйү бар. Быйыл февраль айында Россия Федерациясына Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич келип, мекендештер менен жолукканда жүк 200 маселесин чечип берем деп сөз бердилер. Сөзүн кармап, Кудай буйрса, жүк 200 маселесинин тыйын алуу боюнча ал көйгөйдү чечип берди. Ага биз ажообузга чоң рахмат айтабыз. Бирок андан тышкары бүгүнкү күндө өтө көп көйгөйлөр бар. Алардын бири айдоочу мекендештерибизге тиешелүү. Баарыбызга белгилүү болгондой, баш аягы мекендештердин 20-30% таксист болуп иштейт, айдоочу болуп иштейт. Анан кийин алар кара тизмеге кирип калуу оңой эле. Болгону 2 жолу штраф алган болсо, ремень менен кара тизмеге 100%га кирет дагы, тилекке каршы Кыргызстанга тыйын жөнөтпөй, ата-энесин бага албай, бир тууганына тыйын сала албай калат. Ошол себептен бүгүн мен Кыргыз диаспора кеңешинин атынан мекендештерге кайрылуу жасайт элем. Биз азыр петиция жарыялап атабыз. Петицияда ссылканын астына мен жазып коем. Эгерде кайдыгер карабаган мекендештердин баары ошо биздин петицияга катышып, өзүнүн данныйларын толтуруп, ошол канча көп список чогултсак, тизме чогултсак, ошол тизмени биз Кыргызстанга өкмөткө беребиз. Өкмөткө берип туруп, биздин көйгөйдү карап коюуга чакырабыз. Көбүрөөк добуш чогултсак, көбүрөөк бизге көңүл бурулат. Ошол себептен айдоочулук күбөлүктөн ПДДдан административдик штраф албас үчүн 2 штрафты жокко чыгарылыш үчүн биз өкмөттөн суранып кетет элек, ошол көйгөйдү карап койсун. Мен толук маалыматты астына да жазып коем. Кудай буйрса, биздин ушул көйгөй чечилсе, көп мекендештердин, айдоочу мекендештердин тилеги Кудайга жетет деген ойдомун. Сак саламатта болуңуздар мекендештер, аманчылык, эсенчилик баарыңызга ынтымак.